Мына бүгүн сабакта биз ушундай гүл жасайбыз, бантик. Бул өзүңүздөр каалаган светте, каалагандай кылып жасасаңыздар болот. Мисалы ушул нерсе, бул менде ушундай бар. Сиздер жана атайын сатылган брошкалар же болбосо атайын чоң мончоктор болот го, ошондойлорду алсаңыздар болот. Мисалы мындай мончокторду койсоңуздар болот. Ар кандай нерселерди койсоңуздар болот, же мончоктон мындай 3-4 бириктирип ийне менен бири-бирине жабыштырып койсоңуздар болот. Аны да алдыңкы сабактарда үйрөтөм. Бул үчүн бизге 5 сантиметр, мен чоңураак кылыш үчүн 5 сантиметрлик кенендиги 5 сантиметрлик атласный лента менен жасадым. 4 сантиметрликтен жасасаңыздар болот, 3 сантиметр. Канчалык чоң болсо сантиметр, ошончолук объемный болот. Мисалы 5 сантиметрлик лентаны биз 10 сантиметрден кылып кыркып алабыз. Эгерде 4 сантиметр болсо 8 сантиметр кылып кыркасыздар, 3 болсо 6 кылып. Мисалы канча сантиметрлик лента болсо ошону 2ге көбөйтүп ошол боюнча кыркабыз. Бул мен 5 сантиметрлик лента менен жасаган үчүн 10 сантиметрден кылып кыркып алдым. Анан сөзсүз атласный лентанын чекесин мындай зажигалка менен күйгүзүп коебуз. Себеби атласный лента чачык болуп кетет, чычылып. Бул бизге аябай оңой болот. Ушинтип күйгүзүп алабыз зажигалка менен. Ушундай кылып биз өзүңүздөр каалаганча кыркып алсаңыздар болот. Мен деген сиздерге эме болуш үчүн азыраак эле кыркам. 10 сантиметрден кылып толтура алып кыркып алсаңыздар болот. Бир бантикке алдыңкы катарына 6 штук, үстүңкүсүнө 4 штук, 10 штук, жалпы 10 штук ушундай кетет. Баарын эме кыла аласыздар. Андан кийин ушун жасап баштайбыз. Мынакей 10 сантиметрлик лентаны кыркып, чекелерин күйгүзүп алгандан кийин мына тең ортосуна бүктөйбүз. Кайра ошону мындай артка бүктөйбүз. Анан бизге мындай булавкилер керек болот. Ошону мынтип булавкинин жардамы менен мынтип бекитип алабыз. Кайра мына тең ортосунан бүктөп, кайра ошону артка бүктөйбүз. Бизде деген мына эки чекеси мына бир жака келиш керек. Ачык жагы, чогу бир жака келиш керек. Бияка келип калбасын эки жака. Дагы бир жолу көрсөтөм. Ошентип баардыгын алтыны бүктөп алабыз. Биринчи булавки көп болсо баарын бүктөп алсаңыздар болот. Эгерде булавки азыраак болсо, ушинтип бүктөп алсаңыздар болот. Мисалы алтыны биринчи рядка 6 кетет, экинчи рядка 4 штук кетет. Каалаган лентадан жасасаңыздар болот, каалаган цветтен жасасаңыздар болот. Менде ак лента бар болгон үчүн мен ак лентадан жасадым. Эгер түшүнүксүз болуп атса, видеону улам пауза кылып, мен менен бирге жасасаңыздар болот. Мынакей 6 штукту тең ушундай кылып алабыз. Анан бизге ийне керек болот. Ийнеге бышык жип аласыздар. Жандай катуу жип, бышык жиптер болот го, ошондой жип алабыз. Учун жакшылап түйөбүз, чоңураак кылып. Андан кийин мына тигип баштайбыз ийне менен. Биринчи мына булавкилерди алабыз. Мына ачык жагын эмес, бул жабык жагынан тигебиз. Жабык жагынан тигебиз. Мына учкайраак кылып, өтө дагы учкай эмес. Булавкилерди алып, мен видеолорду монтаждаган жокмун. Себеби сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Мына баардыгын бир катар кылып тигип чыгабыз. Бирөө нары, бирөө бери карап калбасын. Мына ачык жагын өйдө каратып тигсеңиздер, баардыгын өйдө каратып, эгер ылдый каратып тиге турган болсоңуздар, баардыгын ылдый карап тигесиздер. Ушинтип булавкилерди алып, бүктөлгөн жерлери чачылып кетпеш үчүн бирден алабыз дагы. Ушинтип 6 тең бир жипке тизип чыгабыз. Эгер 4 сантиметрликтен жасайм десеңиздер, анда 8 сантиметр кылып кыркып алып, чекелерин күйгүзүп алып, ушинтип бүктөп 5ти, 6-ны, үстүнө 4-тү даже бир эле катар кылып 6 кылып тигип, анан ошонун эле ортосуна, гүлдүн ортосуна жана брошкадан коюп жасап алсаңыздар болот. Бул өтө сонун көрүнөт. Кичинекей кыздарга чачын өрүп, же болбосо байлап тагып койсоңуздар болот. Эгер түшүнбөй, кайталап көрсөңүз да түшүнбөй жаткан болсоңуз, суроолорду берсеңиздер болот.
мына бардыгын тигип алабыз. Кайталап көрүп, пауза кылып, атластын ленталары аябай арзан эле турат. Бир рулонунда 50-160 метр болот. Мен туура эмес жагын чечип алдым. Анан көп лента жазсаңыздар болот. Буну лента жасап, мектеп башталарда мектепке сатсаңыздар болот. Азыр жаз келип калды, жазында, норузда кошуналар, жакын адамдарга сатсаңыздар болот. Мынакей, ушинтип бардыгын тизип алгандан кийин, мындай бардыгын бир жакты каратып, мына эң биринчи тигилген жерге алып келип, башын бириктиребиз. Мына жана түйүн турган жерге алып келебиз, дагы бириктиребиз. Катуу тартабыз. Катуу тартканга чыдай турган жип болуш керек. Жиптер аябай азыр толтура жана не деп коет, ботинка тиккен жип барго, ошонун ичкези болот го, ошолор аябай жакшы. Синтетика жиптер болот го. Катуу кылып 2-3 жолу тигип, анан бекитебиз. Жакшылап түйөбүз, чтобы чыгып кетпей турган болсун. Минетиңиздер кетип. Чекелерин дагы жакшылап атласный лентаны сөзсүз чекесин күйгүзүш керек. Ал кийин чыгып кетет. Мынакей. Ушундай кылабыз. Дагы мына бул жерде алто, кийинкиси 4 болот. Мына. Мынакей. Бул жерде 6 штук, Биз мурунку сабакта дайындап алган мындай резинкаларга жабыштырабыз. Бул вообще бышык болот, жакшы кармайт аябай. Мисалы магазиндерден бир эмелерди алсаңыздар, резинкаларды алсаңыздар, бат эле резинка менен эмеси бөлүнүп калат го. Буларда андай болбойт. Пистолет пресс ыстабайын. Анан аябай жакшы кармайт. Бул деген. Мындайлар сатылат, жана фурнитура саткан жерлерде метражный сатылат, штучный сатылат. Метраж эле ала алсаңыздар болот. Эгер көп жасайм десеңиздер, бантиктерди кыздарыңызга жасап берсеңиз болот. Бирөөлөргө, туугандарыңыздын кыздарына белек кылсаңыздар болот. Аябай жакшы. Мынакей, клейди жакшылап чекелерине чейин өтө чыгарбай жакшылап беребиз клейди. Жакшы кармаш үчүн. Анан чоңун алтыны жабыштырып алабыз. Кийинкисинде эле ушул эле эмеде, мен сиздердин видео өтө узун болуп кетпесин деп 4 штукту тигип койгом. Мынакей, жакшылап кармап, басып коебуз. Бул муздагандан кийин аябай жакшы катуу кармайт. Өзгөчө кийиз да аябай катуу кармайт. Мынакей, мен 4 штукту жасап койгом. 4 штук. Мынакей, ушундай болот. Буга дагы клей беребиз. Жакшылап өтө балтактап кетпей турган кылып беребиз дагы. Тең ортосуна жабыштырабыз. Тең ортосуна жабыштырып, бир аз басып коебуз. Мынакей. Эми ортосуна өзүңүздөр каалаган нерсени жабыштырсаңыздар болот. Эгер жок болот атса, мен бисерден ушундай ортосуна кое турган брошка жасаганды дагы үйрөтөм. Ушинтип туруп, тең ортосуна катуураак басып жабыштырып коебуз. Мынакей, бул сонун бантик болот. Мына окуучу кыздарга тагып койсоңуздар аябай сонун болот. Бул кийиз аябай бышык кармайт. Көпкө чейин чыдайт бул. Чекелери ыдырап кетпеш үчүн чекелерин жакшылап күйгүзөбүз жана ушинтип жасайбыз. Да буюрса алдыда дагы сонун бантиктер жасалат. Сөз жасап көрүңүздөр.